Биз азыр алмадан чипс кылабыз. Гүлмира Саматова Кадамжайдын Кудук айылынын тургуну. Ал акыркы жылдары табигый өндүрүштөргө басым жасап жатат. Жыйынтыгында өзүнүн чакан ашканасында эч кандай кошулмаларсыз алмадан чипсыларды жасап баштады. Ал бул кадам менен алманы кайрадан иштетүү, айылдагы аялдардын жумушсуздугуна бөгөт коюп, миграциянын алдын алуу максатын көздөйт. Эч кандай кошулмасы жок. Табигый өзүнүн сахар ушунун ичинде. Эч кандай бир сахар, химикат, эч кандай бир краситель кошпойбуз. Маны алып тазалайбыз. Мына бул жерде отходдор бизге керек эмес. Мынандай өзүнүн оборудованиелери болот. Ушулар менен биз алманын ортосун тазалап алабыз. Мында сонун болуп тазалап чыгарып берет. Мындай азыр ушул алма кескенге аппаратыбыз азырынча жок, алабыз деп ниеттебиз. Ушинтип колдо кесип атабыз. Суроо талап өтө көп. Мен жасагандан кийин кандай болот экен, кандай кабыл алышат экен деген ойдо мен барган жериме апарып ушул чипсыларды жедирип көрсөтүп атам. Бардыгына жагып атат. Алар дагы бир жеп көргөндөр кайрадан сурап атышат. Кесип салып алгандан кийин, мына көрдүңүздөр, таптаза. Биз салабыз. Ток менен иштейт, электрический. Муну өзүнүн регулировкасы болот. Жандырып саатына коебуз. Бизге азыр 8 саатка керек. 8 саатты басабыз. Эми температурасы, оптимальный температурасы 65-70 градус. Биз 65 градуска коебуз. 65 градуска койдук. Эми өзү иштей берет. Сегиз саат убакыт өткөндөн кийин алмаларыбыз ушундай чипсыларга чипс болуп даярдалат. Биз атайын алманын баалуулугу, алманын кандай витаминдер бар алмада, алманын составыда эмне бар, кайсы организмдин кайсы бөлүгүнө жардам берет. Ушундай маалыматтар менен өзүбүздүн байланыш телефондору менен этикеткалар чыгарганбыз. Буларды биз жабыштырабыз дагы. Алып биз ушул маалыматты сактайбыз. Даяр болгон продукцияны биз таразыга коюп өлчөйбүз. Бул учурда 62 грамм чыкты. Мунун 2 граммы пакетке кетсе 60 грамм батат. Жерге биз ручка менен 60 грамм деп көрсөтүп жазабыз. Мындай даяр болот. Азыркы учурда бизде мына астыга түшкөн алмаларды 1,5 сом, 2 сомдон сурап атышат. Саткандар болуп атат. Эми астына түшкөндө чирип кетпи, уже чирип жок болгондон көрө деп сатып атышат. Үстүнөн өтө сонун болуп бышкан алмаларды 20 сом, 25 сомдон сурап атышат да. Бул өтө арзан, деканды менетин актабайт да. Жайы менен ушул жаздан баштап алманы карайм деп аракетибизди актабай калат. Ошондо бул 2 сомдон саткандан көрө биз ушинтип кайра иштетип, переработка кылып, дагы башка жаңы продукция өндүрсөк, мына чипсы сыяктуу, алманын порошогу сыяктуу өндүрсөк, булда уже бизде менетибиз акталат, кирешебиз дагы чыгат. Ошол айылдагы жумушсуздукту дагы ушундай переработкалар менен, кайра иштетүүлөр менен биз жумушсуздукту жойгонго дагы жетишсек болот. Жумушсуз аялдар көп, миграцияга кетип аткан, жумушсуздуктан миграцияга кетип аткан жаштарыбыз өтө көп, үйдө отурган, баласын карап отурган келиндерибиз көп. Ошолорду жумуш менен камсыз кылгым келет. Ошолорду сөзсүз түрдө чоңойтушубуз керек. Мына цехибизди, ошол жумушсуз айылдык аялдарды жумуш менен камсыздайбыз.